көрсөтөр ар дайым биз өзүңүздөр билгендей көргөндөй чай үстүндө сырдашу кебисинде көптөгөн апаларды, таланттуу апаларды дайыма эфирге чыгарып беребиз. Бул жакта да бүгүнкү күндө келген Келин районунан. Бул жакта жеке эле бир эле район эмес, ошол райондон 6 айылдан чогулуп келген кылым көчү апалар тобу бүгүн эфирде. Бүгүн апалардын кандай таланты бар, кандай өнөрү бар, азыр чай үстүндө келген отуруп сырдашабыз. Бирден алыстабаңыздар. Ассаламу алейкум. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 291. Байланыш телефондору 0778 77 99 91 0705 77 99 91. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көргөндөй апалардын сонун жакшынакай жалпы аткаргандарына күбө болдук. Бул бүткөнгө чейин апалардын ар бирине бирден чай куюп чыктым. Себеп дегенде убакытты үнөмдөп жетишели дедик. Азыр бул жакта ушул атайын Кемин районунан бери келген. Кемин райондон 6 айылдан топтолгон. Ушул кылым көчү апалар тобу бар. Ушул апалар менен ушу жетекчисинен баштагым келип атат. Айнагүл Үсөнова айым. Эжеке, бул топту түзгөнүңүзгө канча болду? Ошол жөнүндө кененирээк маалымат. Биздин топ түзүлгөнүнө 4-жылга аяк басты. Шайыр апалар чыккандан эле түзүлгөнбүз, анан Ошко телефестивалга барып келгенбиз. Ошондон кийин эле анан өзүбүзчө топ болуп кеттик. Топто 13 аял бар. Кол өнөрчүлөр да бар, ырчылар да бар.
Ош өнөрчүлөр бар, аябай көп. Кылым көчү деп, мисалы үчүн мындай массалык маалымат каражаттарынан деле эмнегедир көп байкап турабыз. Же буга чейин көп мындай атайын өзүңүздөр ушундай таланттуу апалар биригип алып, мындай эл арасында катуу жана апалардай болуп өтө чыккан эмессиз окшойсуздар менимче. Биз эми 18-жылы тартылдык ЛТРге. 2 жыл катары менен тартылдык. Анан бизде шырдакчылар бар, жана өнөрчүлөр бар деп атпайсызбы? Анан кол өнөрчүлүккө да басым жасачубуз. Азыр эми кээ бир байбирчелер колдору ошобой кичине алыстап атат. Анан азыр кийинки жылдары былтыртан бери көбүрөөк ырга ыктап атабыз. Ошо ырдап жүрүп атабыз шайыр апалар менен. 3-чү айлампага катышканбыз. Топто бардык байбирчелер активный. Бардык кесиптин ээлери бар. Жакшы байбирчелер бар топто. Өнөрлүү. Сизден эле сурап өтөм, эң ак сакалы канчада, анан эң кичүүсү канчада? Эң эле ак сакалыбыз менин өзүмдүн насаатчым Мурзадаева Бопи эжей. Экөөбүз бир мектепте иштегенбиз. Менден мурун директор школ болгон, мунун кол алдында завуч болуп жүрүп, мен директор болгом. Экөөбүз ушинтип ээрчишип келатабыз. Менин насаатчым эң улуу ак сакалыбыз ушул эжей. Бопи эжей. Эң кичүүбүз болсо Ирина. Бу жерде турат. Бул жактан сурап калбадымбы? Көп мындай көп жерде көрүнбөйсүздөр, бирок айыл жергесинде дегенде көптөгөн апалар бар, ушундай таланттуу сиздерге окшогончу, бирок алар эмнегедир мындай жаңы жыл болобу, кандай майрам болбосун, ошолордун ар бирине барып, ушундай кечелеринде өткөрүп, ошондой клубтарга, ушуларга чейин концерт коюп келишет да. А сиздерчи? Биз эми аябай деле көп чыкпайбыз. Мындай чакыруу болгондо чыгабыз. Мурдагы жылы Илич айылына барып 9 майга жанагы жөө жүрүш жасадык. Илич айыл өкмөтүнө барып, кемпирлер элечегибиз менен эки көчөсүн кыдырып, алдыбызга пионерлерди жана окуучулардын баарын салып алып, ушундай жөө жүрүш кылдык 9 май күнү. Андан Жаңалыш айылына 9 майга митингге катышып концерт бердик. Андан кийин дагы бир концертке чакырылып, Жаңалышка дагы бир аз кыскараак концерт бердик. Кичине чакырылган жерлер болсо барып калабыз. Анан жана шайыр апалардын майрамдарга карата берүүсүнө дайыма катышып келатабыз. Былтыртан бери активный болуп келатабыз. Жакшы экен. Кийинки сөздө ушул жакта дагы отурган ушундай таланттуу, соодун ырдаган апалардын бири Жаркын Исмаилова апа. Анан сизге дагы кайрылгым келип атат. Ушул топко эмне болуп келип калдыңыз? Ушул топко биздин айылдын апалары ушул топко кошулуп ырдап жүрүшүптүр. Анан мен да кошулуп калдым да, кол өнөрчүлүк боюнча да жардам берип, буларга чогуу ошо 4 жылдан бери ээрчишип жүрөбүз баарыбыз тең. Анан кийимдерди биз арабыздан тиккендер бар, арабызда сайма сайгандар бар, шырдак шыргандар бар, ышыгылып кылым көчүдө атыбызга затыбыз жарашып, биз кылым көчү, кылымдар бою ушул биздин кылган эмгектерибизди бала бакырыбызга чейин үйрөтүп, кыз келиндерибизге чейин үйрөтүп, ошолор ушул биздин жасаган эмгегибизди баалап, ошолор да үйрөнүп калса деген максат менен ушундай чогулуп жүрөбүз. Мынакей көйнөктөрүбүздүн баарын бу жерде Сагынбөө Алманбетова апабыз отурат бу жерде. Бул киши тигет баарыбызга көйнөктөрдү. Анан шырдактарды жасайбыз. Бүт иши кол өнөрчүлүктүн баарын өзүбүз сайманы саябыз. Кол өнөрчүлүктүн баары колубуздан келет. Бул жакта көйнөктөрүңүздөр ар кимиңиздердики ар башка, өзүңүздөр мындай жараштырып эле каалагандай кийесиздерби же баарыңыздардын окшош көйнөгүңүздөр барбы? Окшош көйнөктөрүбүз бар. Ар ким каалагандай да тиктирип да алышат, окшош көйнөктөрүбүз бар. Ушул баарыбыз ушу бирге кандай чакырыкка барсак дагы ошо окшош кийгенге аракет кылабыз, окшош кийинип, иши кылып эл алдында жаркылдап жүрө бергибиз келет. Баарына узун өмүр каалайм. Ушул кылым көчүнүн ынтымагы ыдырабай, аман эсен ушундай тас торконун чекесинде эле ырдап, ойноп, жайнап балдардын жакшылыгын көрүп жүрө берсе экен. Ырларыбыздын дагы мазмундары деле ушул балдарыбыз аман болсо экен, кыздарыбыз аман болсо экен деген эле ырларды ырдайбыз. Ошолордун аркасы менен биз да ушинтип гүлдөп жүрөбүз. Жакшы. Анда сиздерден ушул өзүңүздөр айткандай жакшы ырларды ырдап жүрөбүз дедиңиздер. Жакшы бир ырыңыздарды угалы, анан эфирде улантабыз.
Айткандай ушул топтун сакалдуусу Бопыркан апабыздын сонун ырына дагы көп болдук, урматтуу төлөгөчтөр. Азыр мен кийинки суроону бергим келип туруп, бул жакта Сагын Бүгү Алмамбетова апабыз. Сиз бул топко жүргөнүңүздө ошо башынан баштап эле аралаштыңызбы же кийин келип калдыңызбы? Жок, мен башынан баштап эле аралаштым. Ырдайбыз, жана кол өнөрчүлүктөр жасайбыз, өзүбүздүн кийимдерибизди тигебиз, көйнөктөрүн тигем. Кыргыздын жанагы кылым көчү деп атканына жараша, тиги кылымдардан бери карата ата-бабалардын, энелердин жасап келаткан шырда, кала кийиз, өрмөк ушундай иштерине кийлигишем, ошо жасайм. Жанагы илгерки жанагы жаргакшы менен эме дегендерди жаргак териден жасап кийишкен да, ошол жасап да чыкканбыз. Тиги китеркага тартылганда ошондо тартып көрсөтмөгө көргөзгөнбүз. Ошондой иштерди жасайм. Бул атайын өзүңүздөр мындай өзгөчөрөntүп тери менен дагы жана бул элечектерди өзүңүздөр жасап атасыздар ошондо? Элечектерди өзүбүз жасап алабыз. Бир элечектерди асап ошолордун эмелерине салып жасайбыз эми. Мурунку ошон үчүн кылым көчү болуп атпайбы? Кылымдан бери элдердин ата-бабалардын жасап келгендерин бала баркабызга, келиндерибизге, кыздарыбызга калса деген үмүтүбүз бар да. Жакшы. Дагы ушундай иштерге кошулам дегендерди кошуп атасыздарбы аңсыздарга? Кошулам дегендерди кошуп алып атабыз. Эми ошо жаштар кийинчерээк келип кошулуп атышат. Силердин келечек жолдоштор. Келечек ушулар көрсүн, баардыгын тең үйрөнүшсүн. Рахмат. Кийинки бизде Төлөбү Бейшеналиева. Апа, сиздин келечегиңиз апа өзүңүзгө аябай жакшы жашап экен да. Келечекти өзүбүз тигебиз, өзүбүз чогулуп отуруп тигебиз. Шурусун мындай кылып тагалык, биягын мындай кылалык деп кеңешип жасайбыз да. Бир кишинин акылы жетпейт да, эки кишинин акылы жакшы да. Ошон үчүн чогулуп жасайбыз баарын. Ырлардычы? Ырларды башынан эле мектепте окуп жүргөндө эле өзүбүз ырга мындай кичине шыгыбыз бар болчу да. Анан ал такыр эле кетпейт экен да, карасаң деле. Анан Шайыр апалар чогулуп баштаганда бул жетекчиси өзүбүздүн келин болот. Негизи ушундай апалардын чогулуп ырдаган долбоору силерге жагабы? Жагат. Бул дагы бир ден соолукка пайдасы барбы? Мына эки жакка чыгабыз да ырдап. Ал убакта уже үйдөгү кем карыштардын баары эсибизден чыгып калат. Көңүлүбүз ачык болуп, бир жумага чейин жакшы жүрөбүз. Чынын айтканда. Бир жолу ырдагандан кийин бир жумага чейин жакшы маанайда жүрүп кетсиздер да. Силерге дагы ийгилик каалайбыз. Азыр дагы бир жакшы ырга күбө бололу. I'm
Урматтуу телекөрүүчүлөр, Досматова Дина эжекебиздин таң чолпонум деген аткарууда саунаңар болду. Азыр биздин дагы кийинки дагы бир эжекебиз калды. Бизде Лариса Шейшенова эжеке. Бул топто сиз деле менимче 4 жыл болгон окшойт. Ооба. Ушул топко келип атканда кандай өзүңүздү сынап көрдүңүзбү же өзүңүзгө ишенип келдиңизби? Мен деле ушу топто 4 жылдан бери жүрөм. Айткандай эле баягы бир топто айткан урдаштарым, байбичелерге айткан сөздөрүм бар. Айткандай бул Айнаш деген жетекчисинин аркасына мен да кирип калдым бияка. Ошол баягы мен деле кол өнөрчүлүк менен ушулар ырдап эметип айылда жүргөндөн кийин угуп калып эле мен да ушу аралашып көрөйүнчү деп анан аралашып калгам. Ошону мен деле ушу арасында көйлөктүк элечик жасамай чогуу баарысын жасап жүрөбүз. Ошол анан биз деле жаш кезибизде эле ырдаган экенбиз. Айткандай эле жүрөктүн баары азыртаң жашыбыз өткөн сайын жүрөк жашарып калат экен ырдыккан сайын. Анан жакшы ырдагандан кийин айткандай ырдагандан кийин маанабыз аябай жакшы болуп, көңүлүбүз ачылып, айткандай ара жак бер жактын баарын эстебей калат экенбиз. Ошол топто болсо бул көйнөк сөйнөктөрүбүздүн баарын өзүбүз тигебиз. Мен да тигем. Элечиктин баарын жасап атабыз өзүбүз колубуз менен. Ошолар менен аралашып жүрөм. Рахмат, ийгилик баарыңыздарга. Азыр болсо, урматтуу телекөрүүчүлөр, бул жакта атайын дуэт ырдаштыр. Кайдасың аттуу ырды Аскаралиева Тамара жана Кучкачева Марина эжекелер. Жакшы, мына урматтуу телекөрүүчүлөр, баардыгыбыздан көп болуп атабыз. Бул апалардын да бир өзгөчөлүгү, чындыгында кол өнөрчүлүгү бар экен. Ошондой эле өзлөрү да тигип алат экен, өзлөрү да ырлардын баардыгы тең сонун ырдашат экен. Жакшы, атайын сиздердин бул жакта жетекчиңиздер Айнагүл Үсөнова эжекебиз бул жакта апаларга даярдап койгон жакшынакай бир өзгөчө бир сюрприз деп койсок болот. Ошондой сюрприз бар экен. Бул элдин үмүтү коомдук уюмунан келген силерге сонун белектер бар. Баарыңызга тең көп болуңуздар.
урматтуу телекөрүүчүлөр, Кылым көчү тобуна атайын элдин үмүтү коомдук уюму эмне алып келдиңиз айтып бериңиз. Ооба ушул апаларды кылым көчү деп угуп, атайын үйдө отурбай буларда пенсияда болсо да элдин маанайын көтөрүп жүрүшөт, шайыр апаларды түзүшүп, ден соолук болсун булар апаларга дагы көп ийгиликтерди каалайм. Баардыгыңыздар дайыма күлүп, элге позитив берип жүрүңүздөр демекчимин. Азыр ошо даттайым. Колуңузда атайын күбөлүк бар экен. Ооба, күбөлүктөр. Ошондо эле дал лентасы менен чогуу, Ана баардык апаларга жетет ошондо же азыр көптөн бери иштешип аткандарга анан калгандарын шашпай деп келдиңиздер. Ооба, ошондой деп апалар өздөрү көргөзүп беришти. Анан ушуга татыктуу апаларды сыйлап кетейин дегем. Болсун апалар, кут болсун. Бардык апалар, сыйлыгыңыздар кут болсун. Сиздер татыктуу болгондугу үчүн ушундай коом келип ушундай жакшынакай белектерди берет. Биз биринчи жолу эфирде мындайды көрүп атабыз. Чындыгында баарыңыздарга дагы ийгилик каалайбыз. Мындай сыйлыктын дагы көбүн алыңыздар. Азыр ушундай сиздердин сыйлык алганыңыздар үчүн деп сиздердин урматыңыздарга чындык бул жакта сонун тамак аш келип калыптыр. Алдыга сонун тамак келди. Баарыңыздардын тамагыңыздар таттуу болсун. Азыр ушул сонун тамактын алдында Айнагүл айым сизге дагы бир жолу суроо салам. Себеп дегенде ушул апалардын жүгү деле оор, жеңил эмес. Мынча апанын баардыгын тең ар жакка бери жакка алып барыш керек. Канча деген дагы чакыруулар келип атат, аларга дагы барыш керек. Анан дагы алдыга кандай максат коюп атасыздар? Эми алдыда көп эле пландарыбыз бар. Кудай буюрса, Кудай ден соолук берсе, көп жакшы нерселерди аман болсок көрөсүңөр. Анан эми бүгүнкү силердин чакырып, ушундай чай үстүнө сырдашуу кылып, бизди ушунчалык бир жакшы барктап дегендей. Биздин даражабыз көтөрүлүп калды бүгүн. Ого өтөр мындай наам алып, коомдук уюм тарабынан Даткайым деген наамдар болсун тобу. Ден соолукта болгула, чогуу жүрөлү, ынтымакта бололу. Анан мына пирамиданын каналынын жамаатына терең ыраазычылык. Анын ичинде дайыма ушундай шайыр апаларды, эл ичиндеги таланттарды коштоп жүргөн Кубан Эсеналиев деген жигитибиз бар, аккомпаниаторубуз. Буга да чоң ыраазычылык. Жок дебей ушинтип дайыма чакырсак келип берет. Баардыгыңарга ден соолук, тынчтык, Кыргызстаныбыз гүлдөп өссүн. Шайыр апалардын тобу, анын ичинде биздин кылым көчүнүн тобу түбөлүккө сапар болой берсин деп. Рахмат. Айтканыңыздар келсин, айткандай. Эч убакта оорубаңыздар, чарчабаңыздар. Эми ушунча болбош керек. Атайын баштадымбы, баштагандан кийин таштаба дейт. Аягына чейин баягы бул нерсенин аягы жок кылып, ошол топту дагы улантып кете берген көч түзүңүздөр. Көчүңүздөр дагы да болсо улана берсин. Чоң рахмат. Ишиңиздерге ийгилик болсун. Атайын Кемин районунан бери келген апалар менен чай үстүндө кенен отуруп сырдаштык. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эгерде биз менен байланышабыз десеңиздер, экрандын астында телефон номерлерибиз жазылып турат. Дагы көрүшкөнгө чейин аман болуңуздар. Suzuki техникалык тейлөө станциясы автоунаалардын бардык түрүн оңдойт. Тейлөө борбору талапка жооп берген заманбап технологиялык шаймандар менен жабдылган. Унаанын коопсуздугу жана иштешине кепилдик берилет. Техникалык тейлөө станциясында тажрыйбалуу чеберлер кызмат көрсөтөт. Анда компьютердик диагностика, дөңгөлөк түздөө, унаанын кыймылдаткыч бөлүгүн оңдоо, малярдын жумуштары, унаа жуучу жай жана башкалар. Станциянын аймагында унаа тетиктерин саткан магазинде орун алган. Баалары базар баасынан жогору эмес. Дареге Алмата көчөсү 200
191. Байланыш телефондору 0778 77 99 91, 0705 77 99 91,